Урматтуу туугандар, бизде да кийинки коногубуз бар. Тааныштырабыз. Сатишев Эргеш агабыз келген конокко. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сизди билгенден ушул Айыл Агро 2016 ушул өтүп жаткан жарманкеге катышуу үчүн келгенсиз. Ооба. Ошол тууралуу айтып бериңизчи. Бул жакта көптөгөн жыгачтан жасалган буюмдар, кол өнөрчүлүк менен алектенет экенсиз. Ушуларды алып келип көрсөттүңүз. Көргөзмөгө койдуңуз. Жарманкеде тартылып атасы? Айыл өкмөтү акимчиликтен жылдыга Жалоатка, Тыякбайга алып барышат. Ушул кол өнөрчүлүк менен кызыгып калдым да. Кол өнөрчүлүк атамдан калган экен. Атам бул жыгач уста болгон да. Анан камчы өрчеле, жүгөн өрчеле, анан тамырган өрчеле, анын эме бир гана ушул жыгар өнөрчүлүгү кандан канга өтөт деген туура экен да. Ошондон өтүп. Жакшы. Канча жыл болду алектенгениңизге? Алектенгениме 15 жылдай болду. Бул өнөрдүн чыгып кетишине кичине кызым себепкер болуп калды. Кантип? Ал музыкалык мектепке кирип комузга катышып алды. Анан комузу жок. Башкалардан сураса, бербейт. Анан кийин бир комуз кылам деген жыгачым бар эле. Өрүк комуз. Анан өрүк комуздан чаба баштадым да, анан кызыгып кеттим. Ушул боюнча анан комуз чапкандан кийин анан ээр чаба баштадым. Ол чоң ээрлерди. Андан кийин көрөт экенсиң да, элден көрүп туруп, ар кандай нерселерди көргөн. Кичине ээр жасаса болор экен. Кашык жасаса болор экен. Анан сувенир жасап көрүң деди, сувенир жасай баштадык мында. Андайлардын жыгачтардын основной биринчи чапкандарды тал теректерден жасап көрдүм. Кийин анан көнүккөндөн баштап мына жаңгактан алам, иот бөлүп чыгарат дейт. Ден соолукка пайдалуу дейт. Ушундайдан кашыктан ичсе ден соолукка пайдалуу жыгач кашыктан. Ден соолукка пайдалуу деп. Кашык Муну пайдалуу дейт. Болсо долонодан. Долона. Орусча баары деп коет. Мына булар арча, долоно, андан кийин жаңгак, өрүктөн, мына бул өрүктөн чөмүч. Чөмүч. Өрүктөн жасалган чөмүч да. Өрүк комуз эмес, өрүк чөмүчтөр бар. Чөмүч. Шорпо сапырганга жакшы. Бул жаңгак, чөмүч. Жаңгактан жасалган. Оор жана сонун колуң ысыбайт, ушундай конокто осуп калганда казандан шорпо сапырып берейин. Пайдалуу дагы. Пайдалуу. Андан кийин акыры убактарда мындай ооз комуздарды даярдай баштадым. Бул өрүктөн мына бул чындыкты алып келдим эле, мына бул бөрү карагаттан. Бөрү карагаттыгы жакшы чыгар экен да. Үнү жакшы чыгат. Үнү жакшы чыгар экен. Өзүм көптөрү чертпеймин. Мына комузум бар. Комузду чыгарган экенсиз, ал эми могул жакта дагы. Жашнакай тараптарыңыз бар экен, менин чачтарыма. Карачы. Бул жаңгактан жасалган. Бирок дагы түрлөрү бар экен. Мына алмадан жасаганы бар. Бул алмадан эки жактуу бар. Аны кандай жасайбыз да мына. Белек катары берсең аябай оригиналдуу дагы болот экен. Оригиналдуу. Бул сага болот экен, я? Шахматтардын ташын. Кичинекей тармал. Кийинки убактарда шахматтардын ташын жасай баштадык мына. Кол менен гана алектенем да. Бир күндө бүтүрөм. Ушу кол менен. Эч станок жок. Станок менен. Жалгыз жасайсыз. Жалгыз өзүм. Кол менен кылам деп атасыз. Убакыт көп эле талап кылса керек. Мисалы, бул чөмүч тууралуу сүйлөшсөк, жаңгак тууралуу канча убакытта кылып бүтөсүз? Мына бул чөмүчтү 4 күндө бүттүм да. 4 күндө? 4 күндө бүттүм. Эң акырында кайсы убакта жасалган жазып коем да. 31-чи, мына Римси фраза 5 майдын 14-жылы. Жазып коет кезде. 2 жыл мурдун жасалган. 2 жыл мурдун жасалган. А бул чөмүч менин колумда формасы да башкача экен. Куйганга аябай оңой болот экен. Оозу бар экен жашнакай. Үскөлгө салганы барганда Россиялык бир жигит келип, ушундай кылып жасап бериң деп заказ берген да. Мондай алып. Ооба. Алдында болсун деп. Куйганга. Куюлуучусу деп. Мындай жакшы экен да. Казандан сузуп алып эле мындай
кыш айтып отурбай мындай болуп кеткен. Тура эле прямо жүргөндөй. Алдына катар кеселерди коюп эле куя береткенбиз да. Жакшы, анан могул жакта мен бир мүйүздү көрүп атам. Бул мүйүз эмне болгон мүйүз? Бул топоздун мүйүзү. Буга бирдеке куюп ичебизби? Буну иштап, тазалап, иштап койгондон кийин кымыз куюп ичсе болот. Кадырлуу меймандар келгенде тос айтып. Укмуш бул баягы тарыхый өзүнүн орду бар. Мындай идиштен баягы кымыз ичкен ата бабаларыбыз да болгон. Анан кийин бул нерсе менен улуу конокторго келиңиз эми кымыз ичиңиз деп сунуп койсоң аябай барктуу болот. Каалап айтыңыз деп каалап. Ооба, Эргеш ата, айтсаңыз, мынакей ушундай эле жөнөкөй чөмүчтөрдү колго жасаганда да формага келтириш аябай эле татаал болсо керек. Эч кандай станоктор анан кийин кандай болот? Кантип формага келтиресиз? Математик болгон үчүн геометрияны пайдаланып, мына бул чиймелерди чийип алам да. Сызып биринчи сомдоп алам. Ошол чийме боюнча алып туруп бурушка менен сыртын бүтүрүп алып туруп, андан кийин чиймелеп баштайм да. Тегизсеп туруп. Ошондо оңоюраак болот. Ал эми могул менин колумдагы кобра. Аябай укмуш жазалып тур, жыгачтан экен. Ушундай жыгачты кантип таптыңыз дагы, анан кийин кантип ушундай формага келтирдиңиз? Бул жыгач Терисин дагы жашнакай алып жасап коюптурсуз. Арчанын тамыры. Тамыры. Арчанын тамырын көрүп, эми чыгып калган арчанын тамыры да куураган арчанын тамыры экен. Аны алдым да, бул жагы жоон экен. Бул жагы жоон болгончо идея келди, мындай ой келтирип, кобра кылып көрөйүнчү деп. Муну кичине тилин чыгарып коюп, бул жагы мына. Мына узор менен күйгүзүлгөн. Күйгүзүлүп мына. Сен курбулуктарыңа окшош экен. Өзүмө эле окшош экен. Жашнакай экен. Ал эми бул тоот экечи. Укмуш экен. Бул бугу деп Бугу. жасалдым да. Мүйүзү укмуш чоңген. Бул эмне жыгачтан? Бул дагы тамыры же эмне? Бул мына жашыл изгородок болот го. Өзүбүздүн. Ошону бутагандан кийин төмөн жагына ийри болуп чыгат да. Ошодон эле аралап коюп, жоонураак жеринен аралап, мына ушул чыкты да. Демек сиз бактарак, бутак, сутак көргөндө эле дароо бир композицияны элестетет. Ошону элестетет. Бир форманы элестетет, мына сага. Ушундай болмок тургандар. Ал эми бул жакта дагы тарактарды сүйлөштүк. Бизде муну кепкирдечи эле. Сиздерде эмне дейт? Кепкирди? Кепкирдеби? Бул менен дагы баягы тамак аралаштырганга пайдалансак болот окшойт. Булар бекем эле болобу? Канча? Бул дагы жаңгактан. Бул эми биздин ал четвертен келеби же өзүнө мындай эселик кылып калабы. Боз үйдү коюп, мындай көркөмдөп жасадым да. Боз үй тарткансыз, э? Сувенир кылып илип койсо да болот, жаңгактан. Мына бул кепкир пловко. Байкадым. Пало. Пало. Бирөө жениңе катып тийсе алып туруп башка бир койсо. Өрүктөн жасалган. Өрүктөн жасалган. Мына бул 4 бармагы туура келет да могул жерге. Атайын кылып турсуз да, карманга да ыңгайлуу болуш керек. Карманга да ыңгайлуу болот. Жылып да кетпейт да, кол тайып кетпейт. Илиш үчүн могул жерде тешип койгонбуз. Жипөткөрүп илип коебуз. Эң ыңгайлуу. Ошондой. Булардын баардыгын көргөзмөгө койдуңуз, элдин кызыгуусу кандай болду? Элдин кызыгуусу Биз сыяктуу эле аябай кызык. Артат. Былтыр вилкаларды көп жасадым эле. Вилкаларым өтүп кетти. Жылдыгы скөлгө барып келдим да. Барып, эс алып, нары сатып дегендей. Пайдаланам. Рахмат ата, келип аябай кызыктуу жана сонун маек куруп бердиңиз. Ыраазычылык билдиребиз. Колуңузга Алла Таалам күч-кубат берсин, береке берсин. Ар дайым ушундай колуңуздан көрүңүз төгүлүп, ушундай кыргыз үчүн керектүү жана пайдалуу эң башкысы продуктыларды чыгарып жүрө бериңиз. Бар болуңуз. Силерге дагы рахмат. Ушунча каналга чакырып, эфирге чакырганыңар үчүн силерге өмүрүңөргө, иманыңарга, рызкыңарга береке тилейм. Рахмат, айтканыңыз келсин. Ыраазычылык билдиребиз. Келип туруңуз. Чоң рахмат. Сизге да.